Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү темабыз китепти сүй. Баардыгыңарга бүгүнкү күндүн ийгилигин каалайм. Баардыгыңарга жагымдуу маанай тартуулайм. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты. Бүгүнкү сабагыбызда китеп аркылуу билим алып жана адамдык жакшы сапаттарга ээ болорун билишет. Китептин пайда болушу жана анын түрлөрүн эске сакташат. Китепти сүйүүгө, сактоого тарбияланышат. Балдар, китепти канчалык көп окуйсуңар? Алгач китептин пайда болушун билесиңерби? Кантип жана качан пайда болгон? Негизи эле китеп деген бул эмне, балдар? Китеп маалыматты сактоочу, аны муундан муунга өнүктүрүп өткөрүп берүүнүн бир формасы. Илим, билим, маданият, адабий көркөм чыгармаларды жайылтуунун, сактоонун негизги маанилүү каражаты. Ал коомдук мааниге ээ. Алгач китепти байыркы вавилондуктар, ассириялыктар ылайдан жасашкан. Мынакей балдар, сүрөттөн көрүп турасыңар. Бул жерде ылайдан жазалган китеп болуп эсептелет. Муну алгач жумшак ылайды уютуп жасашып, анын бетине маанилүү белгилерди чийишип, ысык отко кактап бышырышкан. Андан кийин мындай ылай такчаларды китеп кылып сакташкан. Ал эми кытайлыктар алгач китепти бекем жипке кабатталып өткөрүп, жука бамбук таякчалар түрүндө болгон. Кийинчерээк кытайлыктар бамбуктун бетине кыл менен туш аркылуу жазууга үйрөнүшкөн. Ал эми байыркы египеттиктер таштын бетине ар кандай белгилерди чийип, жазып сакташкан. Бара-бара алар таштын бетине эмес, папирусту ойлоп табышкан. Ошондой эле бул камыштын сөңгөгүн жалпайтып, таптап, жакшылап ийилешип, анан бири-бирине улаштырышып, узундугу ондогон метрге жеткенге чейин тасма жасашкан дагы. Ошол тасманын бетине жазышып, андан кийин барып анан аны ороп, түтүкчө түрүндө ороп, анан сактоого үйрөнүшкөн. Мынакей балдар, андан кийин бара-бара бул ар кандай ыкмаларды колдонуп көрүшкөн, китептин көптөгөн түрлөрүн жасап көрүшкөн. Анан бара-бара жаныбардын терисин колдонууга өтүшкөн. Ошентип отуруп, өнүгүп отуруп, азыркы китептер пайда болгон. Балдар, силер жакшы билесиңер, китептер бул дарактардан жазылат. Дарактарды кыйып, аны көптөгөн мээнет жумшалып, анан азыркы биз окуп жаткан китептер пайда болот. Балдар, китеп жөнүндө кандай маалыматтарды билесиңер? Эстеп көргүлөчү. Анда китеп жөнүндө кызыктуу маалыматтарга токтоло кетелик. Орустун улуу жазуучусу Максим Горький 4000 сөздү 1 минутта ылдамдыкта окуй алган экен. Балдар, силер 1 минутада канча сөз окуй аласыңар? Сталин күнүнө аз дегенде 400 барак китеп окучу. Томас Эдисон 2-3 саапта дароо бирге окуп, ар бир бетиндеги текстти эстеп калууга жөндөмдүү болгон экен. Бат окуганга караганда, жай окуганда көз бат жашайт экен, балдар. Наполеон 1 минутада 2000 сөз ылдамдыкта окуган. 1 минутада 2000 сөз окуганга жетишкен экен. Адам китеп окуп жатканда көздөрү ар тарапты карай берет экен. Муну балдар өзүбүздүн китеп окуп жатканда текшерип көрөбүз. Дүйнөдөгү эң кымбат китеп 3 китеп болгон экен. Бул эң кымбат китеп бул 11,5 миллион долларды түзгөн экен. Ушундай китеп жөнүндө кызыктуу маалыматтар бар экен, балдар. Балдар, китеп жөнүндө кандай макалдарды билесиңер? Азаматсыңар.
Китепти сүй, баркын бил. Китептен көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Жакшы китеп окусаң, көп нерсени билесиң. Каарман менен биргейип, күлсө кошо күлөсүң. Канат бүтүп көктү учуп, көк деңизде сүзөсүң. Желмогузду кубалап, жер алдына түшөсүң. Атын мурда укпаган, ал алып барат аралга. Түрү суук аябай, түрдүү жандык бар анда. Аалам сырын ал китеп ачып берет адамга. Балдар, биз билебиз, китепти кандай жакшы барктасак, кандай жакшы окусак, ал китеп бизге көптөгөн жакшы билимди берет, жакшы тарбияны берет, жакшы адамгерчиликтүү болууга үйрөтөт. Ошондой эле китепти ким айырса, ким китепти булгаса, ал китептин душманы болуп аталат. Ким китепти кирдетсе, китеп баркын билбесе, жулуп алып барагын, орой салса бир нерсе. Ал ким, балдар? Ал китептин душманы. Ким китепти сүйбөсө, кадырына күйбөсө, чылым уруп, шарт айрып, кылжың сүрөсө, ал китептин душманы. Ким китепти кордосо, ырайымы болбосо, сүрөттөрүн уурдап көнгөн колдорчу, ал китептин душманы. Бардыгынан ким жаман, китеп жырткан шум жаман, китепти сүйгөн балдардан наалат алсын аладан. Ал китептин душманы. Демек, балдар, ким китепти айырса, ал китептин душманы болот экен. Демек, балдар, биз китептин душманы болбойлук. Биз китепти сыйлап, барктап, аны бизден кийинки бөбөктөргө өткөзүп берүүгө аракет кылалык.